Бир суроом бар ошо 30 протокол ушуга чейин ачыктала элек туурабы? 39 протокол. Ачык чыгарбайча жабык эшик артында өтүп атат. Эмне үчүн элге тааныштырбайт да? Биз дагы эл дагы өзүбүз ошо биздин баарыбыз мекен чек арадан башталат да. Анан эмне себептен элге талкууга койбой атат да? Менин жеке көз карашым азыр эми ачыкталган деңгээлинде Ташиевдин айтканы менен Тажикстандын генералы Момиров Ятимовдун экөөнүн айтканында экача көрүнүп атат. Эмне үчүн бир документ кол коюлганда экөө тең бир позиция айтылыш керек эле. Онун өзүндө орустар вот где зарыта собака дейт. Ошо иттин өлүгү жатат бул жерде. Анан эми ошону азыр бизден эзелтен келип аткан бир ооруубуз бар. Кайсы гана бийлик келбесин, ошолор эле азыр ошо бийликке эл башындагы адамдарга таасир эте турган кызматтарда ошолор отуруп, ошолор булардын башын айлантып, булар дагы ошолордун жетегинде калганы өкүнүчтүү. Мейли, азыр эми айтып атат камченибиз. Бул эч кандай коридор болбойт, тиги бу. Ал айтып атат, жолса эки тарап жолду салса, эртең ал жолду тажиктер көзөмөлдөй турган болсо, анда бул деген эртең Лейлек районунан калапта калат деген сөз. Ооба. Мен бир нерсеге таң калам. Кече эле өзүң оппозицияда жүргөн мезгилдеги көз караштар кантип өзгөрүп кетет. Эмне үчүн ошонча ошол жашаган Аксайдын эли чыгып айтып атат, ушунча эл айтып атат. Эмне үчүн ошону баарын жокко чыгарып эле, баарын саясатчыларга шылтап, булар бурмалап атат деп эмес, эл көрүп атат баарын. Мейли азыр бурмалагыла. Убакыт келип баары ачыга чыкканда эртеңки силердин саясий тагдырыңар кандай болот? Муну да ойлонуш керек да. Мен бу жерде бир камчы менен эле Садырдын тагдыры эмес, бул жерде Кыргыз мамлекетинин тагдыры чечилип атат. Бүгүн бардыгын туура кылып атасың, сен жакшы дегендер дагы эле баягы Акаев, Акиевден калып кийинге жабышкан, булардан кийинкиге жабышат. Эстен чыгарбасын. Мен айтат элем. Өлкөбүздүн президенти Жапаровго дагы, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, вице-премьер Ташиевге дагы, силер түбөлүккө бийликке отурбайсыңар. Силер дагы кете турган учур келет эми. Кайсы 5 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү. Силерден кийинки келгендер келип силерди камашын күтүп атасыңар. Элдин уксун да. Болгону анан мен айтат элем, бийликке келди. Садыр менен камчы түрмөдө отурганда алар коргоого муктаж эле. Азыр алар бийликке келди. Азыр Кыргыз элин силер коргосоңар керек, мамлекетти силер коргосоңар керек. Анан эле Кыргыздын келгенден бийликке Кыргыз элинин жалпы элдин башын кошуш керек. Мени өкүнткөн нерсе эмне болуп атат? Садыр менен камчыны колдогон тайпалар түзүлүп алганда алар өзүнүн группасында Садыр менен камчыны айга күнгө теңеп мактап, туура кичинекей баягы өзүнүн оюн айткандарды болсо аларды боктоп, каргап, шилип деңгээлин көрүп атабыз. Бул деген ылайык келбейт эч нерсеге. Бул эмне деген? Келдиңби бийликке, тартипти киргиз. Биринчи өзүңүн лапайчыларыңы токтот. Курулай мактаганды, анан кийин группаларында, тиги массалык маалымат караттарында адамдарды кемсинтип, анан уят сөздөр менен боккускандарды токтотуш керек. Антпесе элдин ынтымагы болбойт. Азыр биз орустар айтканда как никогда Кыргыз эли башын биримдик муштум болуп, оппозиция бийлигин биригип, өзүңүз эмес, Кыргыз мамлекетинин, Кыргызстандын калкынын келечегин ойлоп туруп, ынтымакка келип, муногу мамлекетин чечишибиз керек. Ушул акыбалда барса жакында согуш чыга тургандан келип атат. Аны ким көрбөй атат? Ойлонуп ошоларды бир акыл эске келишин чакырат элем. Мына былтыркы жылы Тажикстандын кол салышына жол берген чек ара кызматынын директору Шаршеевке ошончо бала курман болду. Кыргыз эли 50-60 деп качып жүрдү. Жооп кайтарылган жок. Ага генерал-майор деген нам берип атат. Коргоо министри болгон Өмүралиев, сен коргоо министрсиңби? Тышкы душмандардан коргоо Кыргызды. Колуңда башкармалык бар, чалгындоо боюнча. Эмне үчүн ошо алдын ала алып боло турган акчаны көрбөй калдың? Сен азыр Шаршеев, бу сен генерал-лейтенант Шаршеев генерал-майор наам погонду көтөрүп жүрүшкө моралдык укугуң барбы? Эмне үчүн урматтуу президент, ушуларга кандай кылып сыйлап атасыз? Кыргыз мамлекетинин төбөлөткенине сыйлык берип атабы?
А эмне үчүн кечеги ошондо курман болгон 3 СПСин асты Нурсултан баш болуп офицерлерге эмне үчүн ошолорго манас ордерин бербедиңиз? Баягыда эле эптеп урамай эрдик медали менен тынчтып коюшту. Баткендин элине да мен айтат элем, Кагылайым Баткендин эли 3 СПСин ошол балдар кыз кучакта элек денеси менен курман болуп кетишти эл журт деп. Эмне үчүн эмилге көтөрүп ошолордун аттарына, заставаларга же болбосо СПСине бир жерге аттарын коюп эстелигин койбойсуңар. Өзүнүн мыктууларын кадырлап сыйлабаган эл эрдик бааланбаган жерде эл кор болот. Ушуну эске алышын сурайт элем. Мен каалайт элем, Камчыны дагы, президент Садыр Жапаровду да бизди кабыл алыңыз. Биз сизге өз сунушубузду берели. Эл алдында массалык менен айта турган сөз бар, айтпай турган сөз бар. Силер элдин башына келдиңерби? Оппозицияга да президентсиңер. Жаманына, жакшына да президентсиңер. Ошол элдин башын кошуп, ошол сунуш берип аткан оппозициядагы өкүлдөрдү керек болсо иштетиш керек. Сталинди Черчилль баалаган. Душманын душманынын колу менен жок кылган деп. Ошол Ятимовго ылайык адам мына Токон Мамытов турат. КГБдан бир мектебин бирге өткөн. Ошол эле генерал-лейтенант Исмаил Исаковду мына келиңиз аксакал, чечиңиз анда деп кызматка коюп койбойбу? Баары кызмат кылсын эл үчүн. Бөлүнбөгүлө. Силер канчага бөлүнсөңөр да, канча партия түзсөңөр да биздин мекенибиз бирөө эле Кыргыз мамлекети. Кыргыз мамлекети азыр биригишибиз керек. Бөлүнүп жарылбашыбыз керек. Бири-бирибизге жаман айтпашыбыз керек. Бири-бирибизге урмат менен мамиле кылышты үйрөнөлү. Мен баарын ушуга чакырат элем. Президентке дагы кайрылам. Элдин башын бириктирип, бөлүнүүнү токтотуш сиздин гана колуңузда.